пакет дагы сатылгандар. Магазинде как картошка, пиязда эле сатылып аткан жеринен биз үстүнөн күбө болдук. Картошка, пиязда эле сатылып жаткан жеринен күбө болдук. Мындай пикир дүкөндө мыйзамсыз сатылып жаткан дарыларга карата айтылды. Жалал-Абад шаарында өспүрүмдөр жеңил наркотик катары пайдаланган дарылар эми азык-түлүк дүкөндөрүндө да сатылып жатканы аныкталды. Магазиндерде өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй Тропикамид жана Лирика дары-дармектери магазинде сатылып атат. Допинг аталышындагы рейдтин жүрүшүндө дүкөндөн 109 даана Тропикамид жана 49 даана капсула түрүндөгү Лирика дарылары табылды. Ал дарыларды өспүрүм балдар убактылуу рахат алуу үчүн пайдаланып келишкен. Бул дарылар сөзсүз дарыгердин рецеби менен дарыканада гана сатылышы керек. Бирок сатуучу бул дарыларды ким аркылуу алып турганын ачыктаган жок. Канча убакыттан бери сатып жүрөсүз? 20 күн болуп калды окшойт. Бул аттары кандай сиз саткан препараттардын? Лирика менен Лириканы канча сомдон сатасыз? 130-тан. Тропикамиддичи? 150-ден. Күнүнө канча даанадан сатасыз? 30-40. Бул нерселерди сатканга сиздин уруксатыңыз барбы? Жок, менин уруксатым жок. Бул препараттарды сиз кайсы жактан алып келдиңиз? Ошо алып келет эле, ошо. Ким алып келет эле? Ошо аптекадан алып келет эле. Жаныңызда жайгашкан аптекабы? Сизге сатып бер деп кайрылган адамдын атын айтып коесузбу? Айта албайм мен. Аталган бул иш милициянын Жалал-Абад шаардык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кошумчалай кетсек, Тропикамид бул көзгө тамчылатуучу дары. Аны көздүн абалын текшерүүдө дагы колдонушат. Дарыны тамчылаткандан кийин 5 мүнөттө эффект берип, карек чоңоёт. Ал эми Лирика ооруну басаңдатуучу дары. Талма, диабеттик, невропатия менен ооруган адамдарга жардам берет. 2012-жылы бул дарыны дарыканаларда рецептсиз сатууга тыюу салынган. Каражат бат эле көз карандылыкты жаратат. Деген менен бул дарыларды учурда өспүрүмдөр туура эмес багытта пайдалана башташкан. Көп өлчөмдө ар түрдүү ыкмалар менен кабыл алышкан. Адистер аталган дарылар жаш балдардын бөйрөк, бооруна өтө зыянын тийгизип, тукумсуздукка алып келет дешет. Биздин жаштарыбыз аябай жабыркап атат. Буну көп дозада иштетип алып, аябай колдонушуп алып, өздөрүнүн аябай эмне кылып аткан жумуштарын билбей калышат. Жана ошондой эле биздин жаңы өсүп келе аткан муундарыбызга аябай зыянын көп тийгизип атат. Негизинен дары-дармек бул аптекада гана сатылыш керек. Лицензиянын негизинде фармацевт окуп, фармацевт сатыш керек. Бул жерде болсо азыр күбө болгонубуздай эле магазинде как картошка, пиязда эле сатылып аткан жеринен биз үстүнөн күбө болдук. Рецептсиз саткан көрүнүш калаада бул эле эмес. Бул багытта бир дарыканада аныкталып, 28 000 сом айыппул салынды. Ошондой эле дарыкананын иши прокуратурага өткөрүлүп берилди. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.